негизи акын болуу бул Кудайдын бир берген касиети да. Ачуу чындыкты баары айтышыбыз керек. Чындык эч кимге жакпайт да. Манасчы болуш керек, дастанчы болуш керек, комустун күй черте билиш керек, үнү жакшы болуш керек, сөзү болуш керек, билими болуш керек. Жеңишти көздөшөт да көбүчө. Ошол үчүн мындай анча-мынча кодулоо, басмырлоо сөздөр чыгып кетет да. Кандай окуялар болбосун, баардыгы акындын жүрөгү аркылуу өтөт. Сен моуну айтыптырсың, айтпа деген нерсе жок да. Анча-мынча кырдаалдар айтылды, бирок чектөөлөр бар. Болот Назаров деген агабыз кел экөөбүз айтышабыз. Булар эч кимиси сени колдой албайт. Көбүнчө элдер, залдагы элдер кыздар менен айтыштарды абдан күтүшөт да. Эркектерди сындап койгонум үчүн үйгө чейин келип коркутулар болгон да. Айтышты, өтө эле шоу кылып алгандан дагы алыс болушубуз керек, анткени бул Кыргызстандын нукуралуу өнөрү да. Эфирге бүгүн атайын эже сиңдилерди чакырып, студиянын ичине Жамайкада эжемди жана мени батырып, койгонуңуздарга рахмат, өлкөгө кызмат кылабыз. О чиркин сиздер ай турсази кубатта. Эжесиңдин эфири жолуңуздар ар качан ачык болсун деп тилейм. Жамандыгы эмес силерге ай жакшылыкты көп тилейм. Жакшылыкты төп тилейм. Алияда эжекем, жанадан айгеримде эжекем, ушулой дүйнөң өмүрдөң ар качан аман болсун деп Эмиң устатып Элмир айткандай, тойгонго кылып канагатта, торпокта жаным багалат. Биз улутканы кызмат кылалы, о чиркин устундай канаты сабалап. Баракелде. Ушундай учурашуудан кийин мен эмне деп баштаганымды да билбей калдым. Эми анда баштай берейин, кантсем дагы ушул айтыш өнөрү барган сайын жаңы муун менен толуктанып келатат Кыргызстанда. Алардын ара катарында мына өз дарамети менен башкалардан айырмаланган акын кыздарыбыз дагы бар. Ооба, биздин көрүүчүлөрүбүз көргөндөй эле биз бүгүн студияга ушул акын кыздарыбызды чакырдык. Алдыда алардын иши, тагыраагы ушул айтыш өнөрү туурасында кенен сүйлөшмөкчүбүз, Ооба, конокторубуз чакырып кетейин, анда баарыңыздарга эле балким көрүп, таанып эле жүргөн кыздарыбыз. Мына төкмө акын деп айта берейин, эми уялып атышат, биз антип айткандан чоң жоопкерчилик деп, бирок биз үчүн сиздер чыныгы эле төкмө акынсыздар. Төкмө акын Жамайка Токонова жана төкмө акын Аккыз Абасбекова. Студияга кош келипсиздер. Саламатсыздар. Кош келипсиздер. Мына азыр сиз өзүңүз Аккыз сиз көрсөткөн эле ушул айтышты бизе кол ойнотуу, бир мындай комуз менен дароо баягы ырды сөздү дагы бир тандап төгө билген бир ырчы дейбизби, акындарды элестетебиз, айтыш дегенде анан жамакчыларды. Дегенде ушу Жамайка Аккыз, сиздер айтыш өнөрүнө кантип келип калгансыздар? Бул балким бала кезден болгон кыял беле, же эмне себеп болду? Же талантыңарды кантип байкадыңар? Азыр деле байкай албай жүрөбүз дейм. Процесстесиздер. Мен 2012 жылдары мектепти бүткөндөн кийин негизги максатым журналист болуу болчу. Анча-мынча радиолордон, телелерден, практикадан өтүп жүрүп, анан бир белгилүү бир мамлекеттик теле берүүдө иштеп калгам, телеканалда. Анан ошол жакта бир жарым жылдай иштегенден кийин Элмирбек Иманалиев агайыбыз менен таанышып калдым. Ал жакта ошо Азамат Болгонбаев, Шекербек Адылов, Элмирбек Иманалиев, Рыспай Исаков деген агаларыбыз менен чогуу иштешчүбүз. Анан эмнегедир Элмирбек агай
айтышмонтко эле тартып туруп алды да. Сен бул сен үчүн эмес, бияктан кет, бекер эле андай кыргызга күйө турган бир көк күрөктөн жалындаган бир сезимиң бар. Сен биз тараптансың деп эле чакырып туруп алды. Анан өзүнчө ал кезде Айтыш коомдук фонду башка даректе турчу. Анан ошол жака барып, сабактарына 1-2 жолу катышып көрүп, анан тартынып кетип калгам да. Мен акын болбосом. Анан 2014-жылы бардым. 2014 жылы жай айында 1-2 жолу барып, кайра эле баягы акындардын таамай айткан сөздөрүнүн курчтугунан коркуп эле кайра кетип калгам. Анан күзүндө жана 10 күндүк сабактар башталганда 1 айда 3 жолу болот. Ошол бардым, барып анан Амантай Кутманалиев, Азамат агаларыбыз сен ушинтип келип кете бересиңби? Айтышып көрбөйсүңбү? деп анда качып кетип калгам. Айтыша албайм депчи. Анан ноябрь айында 2014-жылы 1-10 күндүктөн анан болбой эле айтыштырып көрүштү. Анан Болот Назаров деген агабыз кел экөөбүз айтышабыз. Булар эч кимиси сени колдой албайт. Анан аябай мактап, бийикке туу чокусуна жеткизип мындай кызды аябай көкөлөтүп ийди да. Айтышып анан ошондо өзүм жамактап 4 сап айткам да. Ошол 4 саптан байкашып эле сенде бар экен бир нерсе. Ошону өнүктүрүшүң керек деп жүрүп эле анан ишенбей жүрдүм өзүмө. Тандоотурга барганда деле айтышкым келбей, мен айтыша албайм да депчи мындай. Мурда кийин акын болом деп ойлобосоң, күтүүсүздөн эле болуп атса, ошентип жүрүп анан 2015-жылы жалгыз жүрдүм. Бирде барсам, бирде барбайм. Анан Ал кезде жалаң эркектер болчу. Жалаң эркектер, анан Перизат деген эже бар болчу. Бирок ал деле мындай, кээде келсе, кээде келбейт сабактарга. Анан жалгыз болуп калсаң тартынасың баары бир. Ата-энесинин тарбиясы баягы эркектердин арасында көп жүрбө деген сыяктуу сөздөр эмеспи. Анан Гүлкайыр эже келгенден кийин кичине жолубуз ачылды. Элмирбек агай кыздарга дагы мындай жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берди. Ал арада төкмө кесе төр бошот деген берүү иштелип чыкты. Анан бизди жакшы даярдады сахнага, силер дагы чыгып көргүлө, үйрөнгүлө депчи. Эмнеге кыргыздардан чыкпаш керек? Илгери болгон да депчи. Анан кеп кеңештерин айтып, ошентип сабакка ала баштадык. Анан кийин ошо жаш акындар менен биригип региондорду кыдыралык. Айтыш концерттерди уюштуралык, такшалалык деп анан ошол команда менен региондорду, Кыргызстандын ар аймактарын кыдырып, ошентип бир аз тажрыйба алып, анан өзүмө ишене баштадым. Менде бар экен. Элден дагы мындай колдоо келди. Практика болсо өрчүйт экен да. Болбосо биз кичинекей кымындай өнөрүбүз болсо дагы ошону көмүп жата берет экенбиз да. Анан дагы деле ошо өнүктүрүүнүн аракетиндебиз. Ошентип Элмирбек агайдын чакыруусу менен келип калгам. Акыз сиз дагы азыр ошо ырсаптарында устат катары Элмирбек агайды айтып өттүңүзбү? Эмне болуп сиз ушул айтыш өнөрүнө кызыгып калгансыз? Мен өзү кичинемден бери эле ушул өнөр тармагына, маданият тармагына аябай кызыгуум күч болчу. Анан ошолордун ичинде мисалы акындык өнөр дагы өзүнө Жамайка эже айткандай тартып туруп алды. Ошол эле бизди кызыктырган устатым Элмирбек Иманалиев, Жеңишбек Чоңмакадыр, Аалы Туткуч деген ошол кезде биз кичинекей кезибизде аябай аттын кашкасындай таанылып, аябай эмеси болуп турган кез болчу да. Күлүктүн табында болуп турган кездер болчу. Ошол кезде көрүп, ошолорду көрүп, мен дагы кызыгып, анан ушул 6-7 классыман баштап аябай кызыга баштадым. Анан устатым Элмирбек Иманалиевдин, ошол азыркы Айтыш коомдук фонду төрагасы Асылбек Маратов агабыздын телефон номерлерин алып байланышып, ушул жака барсам болобу, адресиңиздер кандай деп барып анан биринчи жолу 2019-жылы алгачкы бизде 10 күндүк сабактар өтүлөт, ар бир айдын 10-күндөрү, 10-чу, 20-сы, 30-су күндөр. Анан ошол күндөрү 10 сентябрда башталды. Ошондо барып учурашып
акындардын салты боюнча учурашып ырдап көрдүм. Анан сенден чыгат экен, үнүң бар экен, комузуң бар экен, жамагың да бар экен деп анан алып калышкан. Ошондон бери карата 3-4 жылдын жүзү болуп калыптыр. Буюрса ушул акындар менен аралашып, ушулардын арасында жүрөм, айчы коомдук мүчөсү болдум. Акын деген жалпы биз өзүбүздү мисалы жамакчы деп атпайлыкпы? Могу акын дегенде, төкмө акын дегенде көптөгөн талаптарга жооп бериш керек да. Ошол эле замат манасчы болуш керек, дастанчы болуш керек, комузду күй черте билиш керек, үнү жакшы болуш керек, сөзү болуш керек, билими болуш керек. Анан баары бирип келип анан төкмө акын деген талапка жооп берет да. Мына бизде акындар эзелтеден бери бүгүнкү күнгө чейин коомдо абдан чоң күчкө таасирге эмеспи? Канчалык мисалы мындай прогресс келсе дагы, технологиялар алдыга жылып, коом өзгөрсө дагы, мындай бир баарлашуунда ар кандай жаңыкмалар пайда болсо дагы акындар баягы чындап эле баягы эл сүйгөн, эл уккан, мындай элге үнү жеткен, элге таасирин тийгизе алган адамдар болуп калып кете берет да. Ошо суроом экөөңүздөргө ушул күчтүү чеберчилигиңиздин бир таасирин кандай сезесиз? Сөзсүз түрдө бул чоң жоопкерчилик да. Мисалы, негизи Элмирбек агайыбыздын айтканы бар го. Бул айтыш бул эки акындын бийик баарлашуусу депчи. Ошол болгон күнү деле ошо эки элди бириктирип, эки урууну бириктирип, мурда хан бийлер деле жанына акын ээрчитип ырчы жандап жүрчү эмес беле? Ал өзүн даңазалап мактоо иретинде эмес, ошол жүргүзүп аткан саясатын элге ачык жеткирүү максатында болсо керек да. Азыр деле ошо элдеги көйгөйлөрдү жогоруга жеткирип, жогору жакта болуп аткан маселелерди элге жеткирип, ошо ыр аркылуу баяндоо да. Буга ар бирибиздин үстүбүздө чоң милдет, чоң жоопкерчилик бар. Коомубузда кандай окуялар болбосун, ошол биздин жан дүйнөбүздөн өтөт. Каалайбызбы, каалабайбызбы, 4 сапыр жаралат. Андан кийин уже элге жарыялайбызбы, ал кийинки маселелер болуп кетет да. Мисалы үчүн акыркы эле үрөй учураган окуя болду. Ошондон кийин мен өзүм азыркыга чейин өзүмө келе албай атам да. Соц тармактарга 2 күн кирген жокмун. Дагы ошондой жаңылык болуп калбаса экен депчи. Аябай катуу таасир берди да. Ошону дагы бир тарбиялык маани иретиндеби, терме кылыппы, кыска чыгарма кылыппы жазып коомчулукка жарыялашыбыз керек да. Мисалы акындар илгертеден эле ушул элди ынтымакка, ар намыска, балким бир үлгү болгонго мүмкүн ушундай бир жакшы бир тартип тарбияга чакырып келген да. Анан азыр тема тандоодо эмнелерди эске аласыңар? Ушул сыяктуу коомдук өзгөрүүлөр, айрым бир учурлар, кубулуштар мүмкүн силерге таасир береби? Эми азыркы учурда ушул коомдун көйгөйү кандай жакшыбы, жаманбы, кандай кырдаалдар, кандай жаңылыктар болбосун, кандай окуялар болбосун, баардыгы акындын жүрөгү аркылуу өтөт. Мисалы, эл менен ошол чоңдордун ортосунда комузчан элчибизби деп да ойлоп кетем да. Балким кандайдыр бир коркунуч сезими пайда болот, мында акын чеберчилиги, төкмө акын болуу, бул балким мурункудай кызык жаратпай калгандыр жаштардын арасында, алардын башкача кызыкчылыктары бар дегенде ошондой бир ой келе. Азыр кандай болот келечеги? Биз кантип баягы жаштарды тартып ошого кызыктырып. Жаштарды тартып деп калбадыңызбы? 2015-жылы декабрда айтыш болгон да. Анан ошондо азыркыга салыштырсак 70-80% улуу муундар болгон да. Бизде түшүнүк бар эмеспи? Айтыш менен манасты жалгыз гана 50-60 жаштан улуу ата апаларыбыз көрөт деген түшүнүк калып калган да, калыптанып калган да. Ошол эле 2015-жылкы декабрдагы айтышта көбүнчөсү улуу муундар экен да. 2016-жылкы айтыштардан баштап уже 50-50 боло баштады да. Азыр Кудайга шүгүр жаштардын кызыгуусу, айтышты колдоосу көрөрмандар аябай көп жаштар. Ким себепкер болду же эмне? Ошол эле акындардын айтыштары, чакыруусу,
кандайдыр бир жаңылыктарды киргизүүсү себеп болду. Жаш акындар жеңишке да жеткен учурлар болуп атат, мисалы Албетте. ошо курултай айтышта деле. Анан жанагы эле биз мына акыс сиз да айтып атпайсызбы, комузчан элчи сыяктуу сезебиз өзүбүздү депчи. Анан ошол эле теманы улай дагы бир суроо бергим келип турат да. Негизи Молот Назаровдун окуясынан кийин, Элбирбек Иманалиев каза болгондон кийин, ал Туткучевдун бир ырын эске албаганда ушул акындар бийликке карата сынчыл көз карашын жоготту, мурдагыдай сындап ырларын ырдабай калды деп айткандар дагы бар да. Анан ушундан улам акындар арасында цензура пайда болду же цензура барбы негизи деген суроо жаралат экен да. Азыркы акыркы айтышыбызды деле кечеги жакын деле 16 январда устаттын эскерүү кечеси болду. Ооба. Ошондо деле ушу айтылды, айтылчу сөздөр. Алдыста депутаттар отурду, бирок биз айттык. Биз эмнеге айткан болбойт? Биз чындыкты айтып атабыз. Кандай темаларда айтылды анда? Андай боло турган болсо. Мисалы ошол эле болот байкелер айтылды. Азыркы анча-мынча кырдаалдар айтылды, бирок чектөөлөр бар, анча-мынча. Бирок баары айтылып атат. Анткени акындардын оозу менен айтылыш керек, эл күтөт да ошону. Ооба. Негизи жалпы жонунан үчүн дагы билет да бийликтегилер. жалпы жонунан бизде чектөө жок. Эч качан сен моуну айтыптырсың, айтпа деген нерсе жок да. Буга чейин айтып келишкен, ошол эле саясатты, эл башчыларын сындап келишкен агаларыбызды деле көрүп жүрөбүз. Ошол чөйрөдө аралашып жүрөбүз. Мен билгенден жок да. Өзүңөрдү өзүңөр цензура кылып, өзүбүз ич арадабы жок. Менде болгон. Мындан кийин болду айтпайм депчи, бирок баары бир жан дүйнөң каалап тургандан кийин, көз көрүп тургандан кийин жашырасың да. Ушул акыркы жылдары биз баягы азыр өзгөрүүлөрдү дагы талкуулап калбадыкпы? Медиа сабаттуулук, заманбап көйгөйлөрдү көтөрүп чыккан айтыштар уюштурулуп жатат. Ошол эле кезде мындай темадагы долбоорлорго акындар тартылып, өздөрү дагы катышып, мындай азыркы ошол замандын талабы менен акындардын ушу канчалык илгирки чебердин айкалышын көрүп турабыз. Ушул акындык же айтыш өнөрү учурда кандай өзгөрүүлөргө туш болуп турат деп айтсак болот. Жана келечекте балким кандай бир ойлор бар, мындан ары популярдаштыруу, же болбосо мындай кандай дагы нерселерге баш багып биз дагы бул жакты көрсөк болот экен, чектөөлөрдөн мисалы баш тартып дегендейчи. Акындарда өзгөрүүлөр Кудайга шүгүр болуп атат. Мисалы үчүн мамлекеттик деңгээлде улуттук театр ачылды. Буга чейин 30 жылда акындарды бооруна кыскан эмес да мамлекетибиз. Ар ким өзүнүн арабайын тартып, тойдо жүрүшөт, өзүнүн мындай эптеп жан багуу менен жүрүшкөн да. Айтыш болсо дагы бир жылда бир болот, же болбосо 2 болот да. Жыл сайын жана эл аралык айтыш болот. Андан башка болсо болду, болбосо жок. Анда дале тандоодон өтсө өттү, өтпөсө жок. Бизде Кудайга шүгүр былтыр театр ачып берди, Манас Кыргыз улуттук Манас театры деп. Ал жакта акындар, манасчылар, дастанчылар мамлекеттик кызматкер болуп иштеп атышат. Ошол эле учурда жанагындай медиа сабаттуулук деп, бул акындарга медиа сабаттуулук жетишпей атат. Социалдык тармактарда дагы пропагандалаш керек, ушуну үйрөнүш керек деген сыяктуу долбоорлор менен кайрылып атышат. Акындар өздөрү ошону үйрөнүп, дагы бизге заманбап өнүгүүбүз керек экен, замандын талабына жараша өнүгүүбүз керек экен деп изденип атышат. Кудайга шүгүр, мурдагы бир 5-10 жылдык аралыкка салыштырмалуу азыр өсүү абдан жогору. Ооба. Ушундай долбоорлор уюштурулуп, жалпы бардыгынан өнүккөнү абдан жакшы. Бирок бир жери бар, биз айтышты, өтө эле шоу кылып алгандан дагы алыс болушубуз керек. Анткени бул Кыргыздын нукуралуу өнөрү да. Анан ошол Кыргыздын накта эмесин сактап калышыбыз керек. Өтө эле шоу кылып алгандан да алыс болушубуз керек деп ойлойм. Айтыштын өзүнүн касиети. Касиетин кетирбеш керек. Анткени касиет качса, бул өнөрдө жаман болот да. Ошол эле кезде анда кыз менде мындай суроо да, айтыш популярдуу болгон же болбосо дайыма эл оозунда алынып эл көргөн учуру менен азыр учурду салыштырыш мындай түк болбойт да. Анткени ал учурда мисалы баягы көчмөн жашоо, чын эле башка ага келген альтернативдүү эч нерсе жок болчу да. Азыр абдан көп
ошол заман талабына жооп берген ошол сиз айткандай шоулар дагы көп да. Демек ушул учурда кантип анда айтышты популяризация кылуу же болбосо айтышты андан ары да элге жеткирүүсө болот? Акындардын деңгээли мыкты болуш керек, айтыштарыбыз жакшы болуш керек. Темалар өзгөрүш керек. Темалар өзгөрүш керек, эл өзү эле келет да. Анан биз отурабыз, мисалы, кыздар дагы көп болуш керек деп ойлойм да. Анткени көбүнчө элдер, залдагы элдер кыздар менен айтышкан айтыштарды абдан күтүшөт да. Анан мындай жана конкурс айтыштарда көбүнчө мырзаларыбыз тандоо турдан өтөт да. Анан акындар аз болуп калып, акын кыздар аз болуп калып, анан ошондо кызыксыз да болуп калат да кээдечи. Өзүм да көрүп отурам, анан мындай кыздар чыкпаса бир элдин маана эметип түшүп, кана тигил Изат Айдаркулова, кана Нурайым, кана Жамайка депчи ушинтип калышат да. Анан ошо ойлойм, акын кыздарыбыз дагы көп ошо ийгилик жаратып, жакшы бир айтыштарды кылсак, кызыгуу жаратабы депчи. Мисалы кийинки эле ушул мисалы биз чыкканда, кыздар көп чыкканда, айтыш фондуна акын кыздар көп келе баштады да. Ушул баракчаларга жазышат бизгечи, кантип барсак болот, адресиңиздер кандай деп, кандай жол менен, кандай кылып кабыл аласыздар деп көп кыздар жаза баштады да бизгечи. Анан кызыгуулар да арта баштады. Ушул жерден аябай биз талкуубуздун кульминациясына келип жеттик. Чындап эле айтыш өнөрүндө азыр ушул тапта биздин кыргызстандык акын кыздар саналуу деп айтсак болот да. Алар бирин серин эле биз мындай уланжалап деле эсептеп берсек болот да. Мындан улам көбүнчө ушул дагы бир учурлар бар. Мисалы тандоо турлардан көп учурда ушул акын кыздарыбыз өтпөй калганын да биз байкап калып атабыз. Эмне себеп болуп жатат? Акын кыздар кандай тоскоолдуктарга туш болот? Кандай колдоо керек? Эмнеден улам аз болуп жатасыңар? Жок, бул жерде тоскоолдук деле жок, ар дайым колдоо болуп келет да. Болгону бизге айтыш өнөрүндөгү кыздарга бул азыр айтыштын тандоо эрежелери бар да, ошол туура келбей калат да. Себеп дегенде айтыштын тандоосу алым сабак менен болот да. Кыздар ага даяр эмес. Даяр эмес дегенде ал жанагы ырчы күй деп коет, салттуу акындык обон менен болот. Ал кыздардын үнүнө туура келбей калат. Эки саптан айтылат го. Ал кыздардын үнүнө туура келбей калат. Обонго салалык десек, акын агаларыбыздын үнүнө туура келбей калат да. Анан ошондон же обонду истейбизби, же сөздү истейбизби болуп чаржайт болуп кетебиз да. Акыркы эки тандоодо кыздарга жеңилдик берип, ким кыздар менен туш келип калса, ошого эркин айтыш деп мүмкүнчүлүк беришти да. Ошондон улам Изат эжебиз өттү. Бул дагы бизге мындай чоң колдоо. Мындан аркысы да ошондой болот деп ишенем. Анан бул жаңы эле кыз айтып кетпедиби? Кыздарды күтөт депчи. Чындап эле мындай эки эркек акын чыгып айтышкандан эл тажап бартат да. Салттуулукту сакташ керек, бирок мындай өзгөчөлүк керек да. Элдер кыздардын айтышына суусап турушат. Биз дагы ошого даяр болуп, ошону жеткиликтүү деңгээлде улап кетишибиз керек. Кыздар өсүшүбүз керек эми, кыска сөз менен. Кыздардын айтышы менен эркектердин мисалы айткан сөздөрү, көтөргөн темаларым да айырмаланып турабы? Бир көрүп калдым да, баягы Жамайкайым сиз менен болгон баягы курултайда дагы сизге ошол жооп кайтарганда, мисалы, сен эми күйөөгө тийиптирсиң, жакшынакай баланын энеси болуп турсуң, жаркылдап жайына үйдө эле отура бербейсиңби, эмне бул жерде жүрөсүң дегендей бир сөздөрчү. Чүмчүп тийишип өтүшөт да. Анан эркектер антип бирөөнү айтпайт да, мисалычы. Ошол жаатында кандай? Ооба, эми көтөргөн темабыз ар кандай болот. Негизи эле аял заты менен эркек кишинин көз карашы башкача болот го. Экөөнүкү такыр кошпойт бири-биринечи. Бирок айтышта ар кандай тема чыгып кетиши мүмкүн. Ар кандай сөз чыгып кетиши мүмкүн. Бул жакта конкурстук негизде болгон үчүн жеңишти көздөшөт да көбүчө. Ошол үчүн мындай анча-мынча кодулоо, басмырлоо сөздөр чыгып кетет да. Дагы деле аялдыкка салып басмырлоо да, мисалы, үйдө отурбайсыңбы деп. Эркек мырзаны андай басмырлай албайсыңбы? Үйдө отурбайсыңбы балдарыңды? Бул нерсе баягы илгертеден ата-бабабыздын канына сиңип калган нерсе болуш керек, аялды басынтууч. Мисалы үчүн Майра апабызга деле айтышканда, байтал чыгып байга албайт депчи. Бир сөз да. Бир сөз. Дүйнө элдеринин ичинде бул эме кирбейт өнөр. Дүйнө элдеринин ичинде кыргыздарда тескерисинче аялды көтөрөт да, сыйлайт, урматтайт. Анан
өнөргө келгенде бул басмырлоо, кодулоо бул ошол акындыктын бир стилине кирип кетет да. Булар муну туура эмес пайдаланып алышат да, кыздарга пайдаланып алышат да. Анан кыздар менен мисалы сүйүү айтыш кылсаң болот. Ошол эле кыздардын азыр мисалы маселелер бар го, мисалы. Ошол эле зордук зомбулукту мисалы кыздар көтөрүп чыгып келип туруп айтса болот. Анан ошол сыяктуу айтыштарды кылса болот да. Анан шире кээде, бирок азыркы убакта антпей калышты. Азыр эме кичине ошол технологиянын, адамдын аң сезиминин кичине өнүгүп аткан учуру го азыр. Анан азыр анча антпей калышты. Кудайга шүгүр деп койсок болот. Ыраазыбыз, Жанагы өнөргө келгенде басмырлап койгону буга чейин ортодо айымдардан акын чыкпай калган үзгүлтүк себеп болушу мүмкүн да. Себеп дегенде тарыхтарда айтылып калган, жана Шекер кыз, Наркүл апаларыбыз мындай акын болгон депчи, бирок мындай так мындай азыркы сөз менен айтканда запистери бизге жеткен жок да. Ошол себептен Майра апабыз чыккандан кийин эми бул аял кишиге эмне бар деген сыяктуу түшүнүктөр пайда болсо керек да. Андан кийин биз чыкканда дагы башында басмырлап чыгып, азыр мындайча айтканда өнөрдөгү биз эрке кыздарданбыз да. Эркелеп эле жүрөбүз. Кудайга шүгүр. Эркелеп эле жүрөлү. Эме деген кыздардан чыгыш мүмкүнбү деген суроо болгон да. Эгерде мисалы үчүн 2010 жок, мисалы үчүн ошо Майра апа чыкты, Майра ападан кийин Жипар эже чыкты, Жипар эже Майра апа өткөндөн кийин ал дагы бир аз тыныгып алып калды. Анан ошондо кыздардан чыгуу мүмкүнбү деген суроо болду да. Андан кийин Изат эже, Гүлкайыр эже болуп чыккандан кийин ошо акын агаларыбыз айтканда аркаңар тынч эмес, чамдагыла депчи. Анан аябай эмне деген сөз Истайт. Ошондо көрсө ошо ак кыздар келептир да. Азыр Кудайга шүгүр, азыр 10дон ашык. Азыр дагы кызыккандар көп да. 15 чамалап андан эле ашат да. Ошондо тынч эмес болуп тургансың. Ооба. Наоборот, бизге тескерисинче ошончолук кыздар көп болуп, жанагы азыркы айтыштарда агаларыбыз мындай басымдуулук кылып кетип атпайбы? Тескерисинче кыздар көбүрөөк чыкса, кыздардын тили менен көбүрөөк көйгөйлөр жетсе, ошо биздин жеңиш болот болуш керек да. Азыр биздин бир аксаган жерибиз ошо кыздардын бир мектеби жок болуп атат да. Биз азыр сабак алып атабыз акын агаларыбыздан, устаттарыбыздан да. Ошо кыздарга мындай айым акын өзү кандай болуш керек, ошону үйрөткөн устат жок да. Биз ошол сабакка барып келгенбиз, катышып келгенбиз. Азыр андан кыска үзүндү көрүп алып, анан байыгыбызды улантабыз. Буга чейин төкмө акын болом деп такыр ойлочу эмесмин, таптакыр элечи. Мурда буга чейин жанагы кызыктуу айтыштарды көргөндө ар бир эле кыргыз мен дагы айтышсам го деген бир сезим болот да жүрөгүндөчү. Бир айтышкысы келип кетет да. Анан мен деле ошолордун эле катарында болчумун. Бирок мындай көдөнүмдөн мен акын болом деген ой жок болчу. Анткени менин ата бабам акын жок да. Ата бабамдан эч ким акын эмес. Анан бир күнү Нурай Бактияр кызы эжекебиз бар, ошого капысынан жолугуп калып, анан айтып атпайбы, мен ыр жазып жүрөм, төкмө акын болсом болобу десем, ар бир кыргыз акын деди да. Анан ошодон кийин үмүтүмө канат байлап, ал убакта Таласта болчумун. Анан калаага келип, айтыш фондко келип калдым. Адан кийин тандоо турларга катышып жүрөм азыр. Өзүмө тажрыйба топтой бериш үчүн, сабак ала бериш үчүн. 17 январда эл акын Элмирбек Иманалиевде эскерүү кечеси өттү. Ошондо чоң сахнага эң алгачкы жолу чыктым. Аябай башкача сезимдер болду, мындай толкунданып, өзүмдү жоготуп сахнанын артынан. Бирок сахнага чыккандан кийин кадыресе жоголуп кетет экен. Бул жакта 10 күндүк сабактар болуп турат, айтыш фонддо 10 күн сайын келебиз, адан тышкары деле келип сабак алып турабыз. Бул жактагы бизден алгаш чыккан акын агалардын баары эле бизге устат, билбегендерибизди баарын эле сурап
комуз үйрөнүп келип кетип турабыз. Анан бизге айткан эң эле биринчи насааты нарктуу акын болгула деп айтышат да. Нарктан тайбагыла дейт эң биринчи эле. Майра ападан кийин Изат эжелер чыгып, анын артынан биз келе атабыз. Бизди көрүп ээрчип келе беришет болуш керек кыздар. Кыздардын көп болгону жакшы негизи. Мен бул өнөргө 10-9 класстардан баштап кызыгып баштагам. Ал нерсе биринчи терме санаат угуудан башталган. Аябай кызыгып угуп, кийин айтыштарына өтө баштагам. Айтыштарын көрүп, анан айтышка ошонун 1-2 айтышты уккандан кийин кызыгуум аябай артып, күнү түн угуп калгам. Айтышты жатсам, турсам деле уга берем. Анан кийинчерээк 10 класстарда балким мен үйдө комуз бар болчу, черткенди билбечүмүн. Анан өзүмдүн бөлмөмө кирип алып, өзүм менен өзүм төгүп аракет кылчумун, жамактап. Анткени ушунчалык кызыгып, ичимен кызыгуу аябай күчөп. Мисалы үчүн мен өзүмө мондай кылып сүйлөсөм кайра эмне деп жооп берем деген сыяктуу. Көргөн нерсемди дагы ырга салганга аракет кылчумун. Жөнөкөй эле ошол бөлмөдөгү, мисалы үчүн жаздык болобу же эшик болобу, терезе болобу, терезеде болгон нерселер ошентип жүрүп, кийин 10-11 класстарда комузга бара баштадым. Комузду үйрөнө баштап, айтыш фондко 2020 келгем негизи. 2000 бирок ортодо аябай көп өзгөртүктөр болду. Анткени кыз киши үчүн аябай кыйын экен бул нерсе. Мен ушул өнөргө толук мындай киришкеним ушул эле жыл болду. Мен өзүм Таластан болгом, бирок бул жерде төрөлүп өскөм. Анан орус классты бүткөм, анын үстүнө. Анан бардыгы карап сурай берет, сен орус классты бүтсөң кантип ушул өнөргө кызыктың деп. Аламда ушул заманы болгону менен деле баары бир таң калыштуу нерсе болуш керек эмес да. Анткени кыргыз өзүн тааныш керек, өзүн жакшы көрүш керек, өзүн баалаш керек деп ойлойм. Андан азыр биз бир аз ушкай стереотиптик ушул жакындар тарабынан көз карашты айтып өттүк да. Анан жалпы эле ушул көрөрмандар, ушул айтыш өнөрүнүн күйөрмандары акын кыздарыбызды кандай кабыл алат? Аларда да ушундай ойлор барбы же тескерисинче бир колдоп, күйлөп, сиздер айткандай күтүп, ушул айтыштарыңарды суусап турабы дегендей. Хейтерлер барбы дегендей. Жөнөкөй айткандай. Ал хейтерлер болбосо да биз өнүкпөйбүз да. Хейтерлердин айтып турган сөздөрү бизге керек. Бирок биз аны жакшы кабыл алышыбыз керек. Анан өсүүгө аракет кылышыбыз керек ошо менен биргечи. Колдогондор абдан көп. Баарыңыздарга ыраазымын. Мен көрөрмандарым жакшы эт. Сындабайт, Сындабайт. Калгандары блоктоп. Алардын окубайм, аларды окуп маанайды түшүрүп деле кереги жок. Эме дейт го негизи 5 адам турса 5-ünө тең бирдей жакпайбыз да. Бирөөгө күлгөнүбүз жакпай калат, бирөөгө көз карашыбыз жакпай калат дегендей. Бирок кыздарды жакшы колдоп алышты элибиз делечи. Мен ошо Гүлкайыр эже менен айтышкандан кийин аябай депрессия болгом да. Эмне үчүн? Эркектерди сындап койгонум үчүн үйгө чейин келип коркутулар болгон да. Мен тескерисинче аны көрүп чыкканмын да мен. Анан ошол коркутуулардан кийин болду мен ырдабайм деп чечим чыгарып кыйын болупчу. Анан Бул ким тарабынан коркутуу? ошол эле көрүүчүлөр тарабынан. Көрсө бул эме экен да. Бардыгын өздөрүнө кабыл алышат экен. Анан өтө намыскөй агаларыбызбы намыстанып кетиптир да. Ооба. Бардыгы мындай эмес да, сен эмнеге бардыгын жаман дейсиң, бардыгы ичип кеткен жок да, же эмне сен кордук көрүп атасыңбы деген сыяктуучу. Антип кетем, минтип кетем дегендер да болгон да. Анан тилекке каршы андайлар да бар.
бирок устаттарыбызга барып ушундай болуп атат, мен болдурдабайм, жөн эле жаныңарда уюштуруп жардам берип жүрө берейин, сахнага чыкпайм десем, анан айткан да, сен эмне ошо бир экөөнүн эле сөзүнө тейлип каласыңбы, кийинки айтышта чыгып ошолорду назылоо жамандап сал депчи. Тескерисинче. Ооба, келип коркутуп атат деп, мынакей силердин алсыздыгыңар деп айтып сал депчи. Адамдардын бардыгына жагыш мүмкүн эмес. Жаккандар бар, колдогондор бар дегендейчи. Жакканга аракет кылабыз, сиздер да жактырганга аракет кылыңыздар. Бирок эми бул өнөр да. Биздин ачуучундукту баары айтышыбыз керек. Чындык эч кимге жакпайт да. Элмирбек агайдын айтканы бар да. Коркок киши эч качан сахнага чыга албайт депчи. Өрт болуш керек, эрк болуш керек депчи. Эгер чындап эле мен ушуну айта алам деп көзүң жетип, эркиң жетип турсаң, анда чыгасың да. Ошону айта аласың. Эгерде өрттүгүң жок болсо, коркок болсоң, чындап сахна эмес, эки кишинин алдында сүйлөшүп орго. Сонун. Чоң рахмат сиздерге келип бергениңиздерге. Өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Анан бүгүн берүүнүн негизги сөзүнө айланды окшойт. Артыңыздар дайыма эле тынчыбасын. Сиздер сыяктуу акын кыздар, сиздердин жолуңуздарды жолдоп, сиздерден көрүп үлгү алып, анан ушундай өнөрдү алып кетем деген кыздарыбыз көп болсун. Эмки студияда, кийинки берүүбүздө биз балким студия толуу акын кыздар менен өткөрөбүз. Сиздерге рахмат. Чоң рахмат. Бул Азаттык нежесиндер берүүсү болду. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Сранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.